Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эрнест Бегалиев. Я хотел немножко поделиться со своей жизнью. Да, вот в данный момент я сейчас хотел поменять свой образ жизни. Немножко хотел постройнее быть. Хочу стать успешным парнем, да, если так сказать. Ну вот, и после Нового года, я хочу начать заниматься правильным питанием. Я уже записался на проект врач Тунукай Ар эле ютубтан тигини көрөсүң, муну көрөсүң, мындай турбай деп тигини кыласың, что-то окшобойт, муну көрүп муну кыласың. Анан өзүм бир ойлоп жүрүшмүн, ушу мага бир жакшы диетолог керек депчи. Ушинтип ойлоп жүрүшмүн, анан негизи эле могу жашоодо любой эле немеге жумуш болобу, любой эле нерсеге өзүнүн техникасы бар экен да. Машина айдаганда өзүнүн техникасы бар. Машина айдаганда, адам менен сүйлөшкөндө да өзүнүн техникасы бар. Анан бул жашоодо эң башкысы ошол техниканы жакшы үйрөткөн адамды таап алсаң, сен ошол утушуң экен да. Тунукайга келип калганымдын мен эң биринчи себеби негизи менин биринчи карындашым болгон. Карындашым будан 4 ай болуп калды, 5 ай болуп калды. 5 ай болуп калды. Ошондо катышып, Тунукайдын немесине катышып 26 килограмм арттаган да. 26 килограмм арттаган. Анан башында карындашым качып жүргөндө мен карындашымды аяп жүрдүм. Байкушум бассайын эле артайын деп тиги чөптү ичет, муну ичет, ушинтип эле жүрчү да. Анан кийин эми дагы кыйналып жүрсө керек, эчтеке ичпей жүрөт байкушум депчи. Анан жеп атам дейт. Анан ишенген жокмун да, кантип эле жеп атасың. Анан ошентип атып, анан 26 килограмм арттап кыз болуп калды да, карындашым. Чоң эле аял болчу, кыз болуп калды. Анан чын эле сен жашынакай тамактандыңбы деп дагы ишенбейм да. Анан эми өзүм карындашым ишенем го. Анан ошентип атып, анан мен да катышкым келип калды. 1 ай мурун ошентип анан мен да принял решение да, орусча айтканда. Чечим кабыл алдым, мен катышам деп, Тунукайга катышам деп. Анан катышып мына башталганда эле группа создавать этти Телеграмда. Анан укмуш менюлар бирдекелер келип баштады да. Анан аларды көрүп алып корктум да. Мен өзүм негизи бойдокмун да, азыркы моментте бойдокмун. Жалгыз жашайм. Анан жок, анан тиги мен булардын баарын кыла албайм го деп ойлодум. Кыла албайм го, кантип кылам? Деп анан чуркап келдим Тунукайгачы. Чуркап келдим. Анан Тунукайдын мага жаккан жери чоң кыз дейин. Өзү адам менен кичинекей кыздай да болуп сүйлөшөт. Анан бир убакта чоң болуп урушуп да коет да. Ушундай да, чын ушундай немеси бар да. Анан мен келгенде анан Эрнест байке деп анан кээжин акырын айтып, анан катуураак айтып, анан мени көндүрдү да. Анан жымылдап кетип калдым. Анан кетип эле анан баштады